сөздөрдүн канчалык деңгээлде аткарылды деген анализ кылсак. Себеби өткөн жылы деле дал ушундай көрүнүш болгон. Менин суроом Акылбек Жапаров мырзага. Кече маалымат кетти, Кыргыз министрлер кабинети Конституциянын 44-беренесин Конституциялык сотко кайрылыпсыңар. Пенсия, пособия, жөлөк пулдар боюнча. Эмне максатта кайрылдыңар ага? Ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараса социалдык төлөмдөрдү төлөйт. Ошо боюнча разъяснение берүүнү сурандык Конституциялык соттон. Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем. Бирок мындай так жооп бериңиз. Мен сизден улураакмын, даражам дагы улураакпы. Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Анда тагыраак жооп бериңиз да, там сүйлөгүңүз келбегенде. Кабинет министров катары өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко ошо статьяны чечмелеп берүүнү суранып кайрылдык. Анын эмнесин түшүнбөй атасыңар силер? Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Анда эмне үчүн Конституцияга жазып койдуңар? Анда эмне Конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо эркинде формулировка болуп калды. Анда иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособия төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да. Адахан Кемсалмаевич, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Туура. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын. Туура. Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Япония дагы жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан, эгерде ошондо кызыгандылык кылып, биз анда да 6-чагылыштын депутаттары ушул жерде алып атканбыз, ошо формулировкасын чыгарып атканда. Кыскача айтканда, референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп, Конституциялык сотко кайрылдык. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлүбү эми? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы эми? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз Конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо Конституциянын статьясын так чечмелеп бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелей албайм. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъясненияны, толкованияны дагы. 44-беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бүт анын эмнесин түшүнүксүз.